Телефондун зыяны жана пайдасы. Азыркы учурда бардык адамдар уюлдук телефон колдонушат. Ансыз бир иш бүтүрүү кыйындай болуп калды окшойт. Чоңдор эмес, кичинекей бели бештен чыга элек жаш балдар да эртеден кечке телефондон башы чыкпай жабышып калган. Пайдасы. Керектүү маалыматтарды дароо эле издеп таба алабыз. Китептерди окуп, тил үйрөнгөнгө да ыңгайлуу. Зыяны. Телефондогу микробдор кээ бир коомдук жайлардагы микробдордон да көп экен. Ал бардык жаман нерселерди жуктурат. Дайыма спирт менен тазалап туруу керек. Бирөө колуна түшкүрүп, анан телефонду кармайт. Аны башка бирөө кармайт. Тамактануу мезгилинде башка бирөө уурдап кетпей турган жерге коюп турсаңыз жакшы дейм. Андан чыккан нурлар 1 метрге чейинки аралыкты ысыта алат. Ал эми мээбиз кантип экен? Көпкө чейин колдонсо баш оору пайда болот. Көзүбүздү эс алдырып көнүгүү жасап, эшикке чыгып келип деле колдонсок бир жерибиз кемип калбаса керек. Көзүбүздү сактайлы. Чоң адамдарды тукумсуздук алып келип атат. Анан жаш балдарды айтпай эле коелу.